Урматтуу мекендештер, мен сиздерге Кой Таш окуясы боюнча кыска маалымат берип коеюн деп чечтим. Бүгүн 1-Май райондук сотунда Кой Таш окуясы боюнча бизге соттун өкүмү чыкмак. Силер бардыгыңар жакшы билгендей, мага сот прокурорлор 10 жыл, Атамбаевка 11 жыл, Канат Сагынбаевка 11 жыл, Фарид Ниязовка 10 жыл жана башкаларга дагы ушул сыяктуу жазаны прокурорлор сурашкан. Сот бүгүнкү күнү кандайдыр бир себептер менен болбой калды. Кийинкиге жылды качан болорун мен сиздерге айтам. Бул маалыматты атайлап айтып атам. Журналисттер үчүн, тарых үчүн, архив үчүн. Чыныгы күрөнүүлөр операцияны Атамбаевдин үйүндөгү штурмду мыйзамсыз жасагандар, туура эмес жасагандар. Атамбаевдин үйүнө боевой автомат менен баргандар Опунбаев, Кашкар Жунушалиев, Сооронбай Жээнбековдордун бардыгы эркиндикте. Ал эми ошол учурда эл менен милицияны кагыштырбай, Альфанын кызматкерлерин баш ийбеген жаш балдарга, талпага сабатпай, ургузбай, аман эсен алып чыгып бергендер биз соттолуу алдында турабыз. Бул тарых үчүн атайы калсын деп жазып атам.